Баштай берсек анда талкуубузду баштай берсек, убакыт абдан тар. Сиздерден кийин дагы онлайн талкуубуз болот депутаттар менен. Дилбар, демонстрацияны бересиңби? Вы подключитесь уже можно. Баштай берели. Дилбар, ачылбай жатат демонстрация. Теперь попробуйте. Көрүнүп атабы сиздерге кесиптештер? Таблица. Ооба, көрүнүп атат. Ооба, көрүнүп атат. Урматтуу кесиптештер, менин атым Бектур Орозбаев, Жергиликтүү Заңчы башкаруулар союзунун дирекциясынын директору болом. Сиздердин назарыңыздарга бүгүн жогорку кеңештин кароосуна киргизилген администрация президенти тарабынан иштелип чыгып, президенттин кеңесине киргизилген мыйзамдарды талкууга чыгарып атабыз. Бул биздин уставда белгиленген миссиябыз. Андан сырткары сиздерге ушул келечекте чоң өзгөрүүлөр болот эгер бул мыйзам долбоорлор өтсө. Ошол боюнча маалыматты толук жеткирип, сиздердин сунушуңуздарды, сын пикир кеңештерди алып, жогорку кеңешке жеткиргенге ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Эми сиздерге чейин эртең менен биз айыл өкмөт башчылары менен дагы бир топ менен талкуу жүргүздүк. Алардан дагы көптөгөн сунуштар чыгып атат. Азыр мэриялар, анан кошулбай калган айыл өкмөттөр дагы бар. Бул жерде 3 мыйзам долбоорун талкуулайбыз деп сунуштап атабыз. Бул жерде мына таблицада турат. Жергиликтүү заңчы башкаруулар жөнүндө мыйзамы, мыйзам долбоору таблица орусча, бирок мен кыргызча баарыңарга жеткиликтүү түшүндүргөн аракет жасайын. Андан сырткары жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзам болот. Анткени шаарлардын дайындоосу мына ошол мыйзамга өтүп кетип атат. Андан сырткары Бишкек ош шаарлары боюнча дагы атайын статусу жөнүндө жаңы мыйзам чыгып атат. Ал боюнча дагы биз кыскача маалымат беребиз. Анда баштай берсек, мына сиздердин назарыңыздарда мына таблицада бул жагында мыйзам долбоору турат. Бул азыр жогорку кеңешке кирип биринчи окуудан каралбай элек комитетке жакында чыгарылат. Анан бул жерде колдонуудагы азыркы жергиликтүү заңчы башкаруу жөнүндө мыйзам. Мен негизги тоготер жерлерине токтолоюм. Өтө көп өзгөрүүлөр бар бул жерде. Негизги ошо сиздердин жумушуңуздарга, бизге баарыбызга чоң таасир эте турган жерлерине токтойм. Эми бул мыйзамда, мына мыйзам долбоору биринчи колонкасында турат. Мыйзам жөнүндө кыскача түшүнүгү, анан кийин республикалык маанидеги шаарлардын статусу өзүнчө мыйзамдар менен аныкталат деп койгон да. Бирок анан айтып кетебиз, бирок ошол жаңы мыйзамда бул өзгөчөлүктөр киргизилбей эле декларативдүү бойдон гана кирип калыптыр да. Бул дагы ичиндеги карама каршылыктар, мыйзам долбоорлору кичине чийкирээк болуп, жетишерлик деңгээлде иштелип чыкпаганын көрсөтүп турат да. Андан ары жыла берсек, бул кошмо жыйын боюнча алып салып атат. Бул жерде анан айыл өкмөттөргө тиешелүү бул жерде айыл башчылар мурда азыркы колдонууда мыйзамда элдин сунушу менен айыл өкмөтү шайлап дайындап. Азыр элдин катышуусу жок эле айыл өкмөтү дайындай турган принцип өткөрүлүп атат. Курултайлар боюнча алынып салынып атат. Бул конституциялык мыйзам менен аныкталат деп ушундай шилтеме берилиптир.
Ал эми өткөрүлүп берүүчү ыйгарым укуктар дагы 20 берене алынып салынып атат. Жана бунун тартиби өкмөттүн токтому менен аныкталат деген ушундай шилтеме кирип атат. Анан эң негизгиси жергиликтүү жамааттардын устактары жокко чыгарылып атат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Гамсума тарабынан бекитилген типтүү устав бар жергиликтүү жамааттын. Ага ылайык бардык айыл аймактарында өзүнүн өзгөчөлүктөрүн камтыган, экономикалык, географиялык, демографиялык өзгөчөлүктөрүнө, салт саналык өзгөчөлүктөрүнө жараша өзүнчө ошо жергиликтүү маанилүү маселелерди чечкен жергиликтүү жамааттын устактары бар. Бул дагы жокко чыгып баратат азыр. Шаарларда дагы, айыл өкмөттөрдө дагы устав жок болот. Эгер бул мыйзам долбоор өтсө. Принциптерден негизги самообеспечение, саморегулирование, самофинансирование деген жергиликтүү өз анча башкаруунун негизги принциптери бар. Бул принциптер дагы бүгүн мыйзам долбоору четке чыгарып атат. Бул принциптерди жоготуп. Бул негизги конституцияда берилген өзгөчөлүктөр. Конституцияда дагы мыйзам да кирип атат. Конституцияда кичине өзгөртүлгөн, бирок негизги система калган ал жерде. Конституцияда система органов местного управления образует местный кеңеш и исполнительный орган деп кеткен. Бул мыйзамда болсо такыр эле бул системаны алып чыгып атышат мыйзам долбоорунда. Бул жерде мына мыйзам долбоорунда ченем чыгаруу демилгеси, элдин жарандардын ченем чыгаруу демилгеси калыптырда тексттин өзүндө атайын берилген беренелери болсо алынып салыптыр. Бул дагы мындай чала иштелгендигин билдирип атат да. Жарандар бүгүнкү күндө кеңештин, айылдык кеңештин, шаардык кеңештин токтомдорун даярдап, кеңешке киргизгенге укугу бар. Мына ошол токтом долбоорун даярдоо укугу бүгүнкү күндө жокко чыгып баратат. Дагы бир чоң өзгөчөлүк мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз анча башкарууну өнүктүрүүгө багытталган чоң беренеси бар эле. Бул жерде бир катар ыйгарым укуктар берилген мамлекеттик органдар эмне кылыш керек экенин, ошол дагы беренеси бүгүн алынып салынып атат. Виктор Ибраимович, вас плохо слышно. Можете микрофон поближе сделать? Или да? Стараюсь, но... Так тоже сейчас вот в чате пишу. Так лучше, да. Көбүнүкү бирок компьютерлерден да жакшы угулбай калышы мүмкүн өздөрүнөнчү, же интернет жакшы болбосо. Азыр угулуп атабы? Угулуп атат, ооба. Катуураак айтайын анда. Рахмат. Дагы бир чоң мыйзам долбоорунда өзгөчөлүк мына бүгүн иштеп аткан биздин уюм боюнча дагы өзүнчө берене берилген болчу мыйзамда. 13-чү беренеде жергиликтүү өз анча башкаруу органдарынын ассоциациясы союзу деп. Мына биз сиздер менен ушундай мыйзам долбоордорун алып чыгып, макулдашып, сиздердин сунушуңуздарды, сын пикириңиздерди жогору жакка жеткирип, ушул жумуштарды жасап атканбыз. Мына ушул боюнча дагы атайын статья бар эле, бул статьяны да жокко чыгарып атышат. Бирок бизде конституцияда да укуктарыбыз бар, андан сырткары жарандык кодексте дагы. Эгер бул беренени жок кылса дагы, бирок ал ченемдер менен биз жумушту улантууга даярбыз. Мына местная нормотворческая инициатива дагы бул жерден алып салып атышат. Жергиликтүү жамааттын уставы дагы. Жергиликтүү маанилүү маселелерди эки эле пункт алыныптыр. Бул казынага тиешелүү недра боюнча. Анан консультационно-правовой помощь. Бирок бул боюнча өзүнчө мыйзамдар бар, ошол жакта ыйгарымдыктар кыла берет. Анан мынакей 20-чы берене такыр жокко чыккан атат. Авторлордун ою боюнча бардык мамлекеттик ыйгарымдыктар кайра мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилип, алар өздөрү жасай тургандай
бул жерде шилтеме кетип атат. Балким туура болуптур. Бирок мына ушул мүмкүнчүлүгү мамлекеттик органдардын ушул 20-беренеде көрсөтүлгөн бир топ мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүп берүүгө мүмкүн болгон ушул ыйгарым укуктар дагы мыйзам долбоору алып салып атат, такыр четке кагып. Жергиликтүү кеңештер боюнча кийинки келе турган созовторго, мисалы үчүн срок алардын ыйгарым укуктары 4 жылдап бул жерде жазылса, азыр мына мыйзам долбоорунда алынып салынып атат бул дагы срогу. Кеңештердин ыйгарым укуктары мөөнөтү жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана жергиликтүү кеңештердин статусу жөнүндө, депутаттардын статусу жөнүндө мыйзамда 5 жылга чейин жогорулатып көбөйтүлүп атат. Авторлордун ою боюнча балким бул жерден ошого алып салып аткан болушу да ыктымал. Бирок могу системаны айылдык кеңеш, шаардык кеңеш дегенди алып салып атат. Бул боюнча эмнеге алып салып атканы пока белгисиз. Бирок бул аталыштар дагы жок кылып атышат. Бирок мыйзамдын ичинде баары бир айылдык, шаардык кеңеш деген аталыштар калган. Шаардык кеңештерде фракциялар, коалиция фракциялар жокко чыгарылып атат. Ал жерде болгону эгер бул мыйзам долбоору өтсө, анда депутаттык топтор гана пайда болот. Топтор гана түзүлүп, партияларга байланышпаган гана топтор түзүлүшү мүмкүн. Шаардын ичиндеги пропорциональный система менен келген, партиялык тизме менен келген депутаттар сөзсүз түрдө фракция, коалиция түзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт мыйзам долбоорунда. Кошмо жыйын жокко чыгарылып атат бул жерде. Анан негизги дагы бир орчундуу беренелердин бири бул несовместимый статуса депутата местного кеңеша с некоторыми должностными видами деятельности деген бизде өтө чоң маанилүү берене бар. Бул жерде ошо айкалышпаган кызматтар боюнча муниципалдык кызматкер, мамлекеттик кызматкер, ошолор подотчетный болсо, ошол эле айылда же шаарда иштегендер болсо, анда чектөө коюлган болчу. Эгер буну алып сала турган болсок, эртең анда муниципалдык кызматкер дагы, мэр дагы, мамлекеттик кызматкер баарысы одновременно депутат болгону дагы ошол жерде мэрияда дагы, мамлекеттик органда да иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Бул мен ойлойм көп бизге чаташууларды алып келет. Анткени азыркы күндө дагы мына шайлоонун жыйынтыгы менен өтө көп суроолор пайда болду. Шаардык кеңешке азыр жетекчилер да коюлуп мүмкүнчүлүк алды эле. Ошол жердеги ишкана мекемелердин республикалык бюджеттен каржыланган. Мына ошолордун негизинде да абдан көп суроолор пайда болуп, азыркы күнгө чейин ушундай маселе турат. Эгерде баарын алып сала турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул чоң маселелер жаратышы мүмкүн. Составы боюнча, саны боюнча бизде мынакей Ош Бишкек 45 депутаттан 6000ден жогору 11 депутат, 20000ге чейин 21, 20000ден жогору 31 депутат деп чектелген болчу. Азыр мыйзам долбоору боюнча 1000 адамга 1 депутат деп расчет жазылып атат, бирок 9 депутаттан кем эмес деп. Биз талдап көрсөк, мисалы бүгүнкү күндө 2000ге чейин калкы бар, 30га жакын айыл аймагы бар экен да бизде. 2000ден 5000ге чейин 115 айыл аймак. 5000ден 7000ге чейин 91, 7000ден 10000ге чейин 78. Жалпы алганда ошондо бир 314 айылдык кеңеште 1000 адамга дегенде 9дан кем эмес болгондо 10 депутаттуу 314 айылдык кеңеште 10 депутаттан болуп калат экен да. Ал эми шаарларда, Бишкек, Ош, башка шаарларда эгерде 1000 адамга 1 депутат деген расчет менен ала турган болсок, анда миллиондук Бишкек шаарында 1000 депутат болуп калышы мүмкүн. Ош шаарында 500ге жакын, чоң областтык шаарларда 150, андан көп да болуп кетиши мүмкүн болуп калат. Бирок бул
БШК Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан такталат дегенде мындай жазып коюптур. Бирок эгерде мыйзамды так окуй турган болсок, из расчета одного депутата на 1000 человек десек, анда ушундай расчет келип чыгып калышы мүмкүн да. Бул дагы толук иштелип чыкпаган мындай концепция ойдон киргизилиптир. Депутаттык мандаттарды бул жерден алып салыптыр. Аны тиги статусу депутаты местный кеңеши ошол жака өткөрүп атса керек. Анан сроктор боюнча жана айттым, тоже алып салып атат. Ал жакта 5 жыл деп көбөйтүп атышат. Взаимоотношения кеңеши с государственным органами буну алып салып атат. Бул дагы бизге мындай хаотичный эмени алып келет да, кеңешке мамлекеттик органдардын карым-катнашы так ажыратылып белгилениш керек. Ким кимдин алдында отчеттуу, кимдин ыйгарым укуктары кандай белгиленген, бул так жазылыш керек. Бизде конституцияда дагы 4-беренеде азыркы колдонуудагы конституцияда да калган. Функции и полномочия государственных органов местного управления должны быть четко разграничены. Бирок азыр буну алып салсак, кайра башаламандыктар келиши мүмкүн. Биринчи сессияга тиешелүү, повесткасына тиешелүү, ошондагы көп маселелерди алып салып атат. Баарынан дагы мына кеңештин ачыктыгы боюнча жобода жокко чыгып кетип атат берени. Буну алып сала турган болсок, кеңештер жабык өткөргөнгө мүмкүнчүлүк алып калат. Ки адамдардын, башка жарандардын катышуусуна да чектөө коюлуп калышы мүмкүн. Эми регламенттерге киргизиши мүмкүн, бирок канчалык деңгээлде ал кирет, кирбейт, бул дагы маселе болуп калышы мүмкүн да. Кеңештер мынакей компетенциясында макулдук гана берип калат. Кеңештер макулдук гана берип калат бул жерде. Анткени дайындоо жагы мэрди, айыл өкмөтүн акимге өткөрүп берип атышат. Ал эми айыл өкмөтүнө мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү жагы бирок кеңеште калып атат, бирок канча добуш менен экени да так мындай жазылбай калган да. Мен жакшы эле угулуп атабы, айтып койсоңуздар. Микрофонду включать этип айтып койсоңуздар. Ооба, жакшы эле угулуп атат. Жакшы. Башкалардыкы балким интернеттен же компьютерден да болушу мүмкүн да, телефондон угулбай жаткандардыкы. Жакшы угулуп атат. Рахмат чоң. Улантып берейин анда мен. Мына бул жерде недоверие болсо көрсөтүлбөй калган да. Мына бул жерде биз азыркы мыйзамда так жазылган да. 3-төн 2 добушу менен депчи. Анан бир жолу көрсөтсө макул болушу мүмкүн. Экинчи жолу көрсөткөндө анда алыш керек деп. Бул жерде бир эле жолу калып атат. Бир эле жолу көрсөтпөсө анда бул негиз болуп калат, аны жумуштан алганы. Анан мына болгону макулдук гана берип калып атат. Анан орун басарларына макулдук берет экен кеңеш, вице-мэрлерге, айыл өкмөтүнүн орун басарларына. Негизги жерлерине токтолоюн. Технический гана өзгөрүүлөр экен. Айылдык кеңештерде биз атайын киргизген болчук, өзгөрүү менен 6000ден жогору калкы бар айылдарда жоопту катчылар кирмек. Айылдык кеңеште мына бүгүнкү күндө иштеп атышат көпчүлүгүндө. Бул дагы кайра жокко чыгып баратат. Бул мыйзам долбоор өтсө, кайра айылдык кеңештерде жоопту катчылар кайра жок болуп кетиши мүмкүн. Ал эми шаардык кеңештин аппараттары калып атат. Ошондой эле 20.000ден жогору төрагалардын айлык акысы сакталыптыр. Бул жерде ал жобо. Шаардык кеңешке
коалиция фракциянын укуктарын алып салып, бул жерде шаардык кеңештерде депутаттык топтор, мынакей количество не менее 5 депутатов деп турат. Право на выдвижение кандидатуры на должность председателя кеңеша имеет группа депутатов в количестве не менее 5 депутатов деп ушундай берилиптир. Бирок бул азыр эми кийинки келген кеңештерге жайылтат да, азыркыларга эмес. Фракциялар, коалиция фракцияларды барысын алып салынган. Жыйырма миңден ашык халкы бар мына кеңештин төрагаларына айлык акы төлөнөт деп бул ченем калган. Бирок 20 миңге чейинкилери так жазылбай калган. В размере заработной платы деп коюптур. Установлен для председателя местной кеңеши. Бир күнүнө же болбосо толукту, бул да так мындай жазылбай калыптыр. Орун басарлары боюнча мына местный кеңештин, шаардык кеңеш, айылдык кеңештин мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча беренелер. Бул жерде өзгөрүү бар. Мурда азыркы колдонууда мыйзамда президент же болбосо премьер-министр же БШК тарабынан жана мэрди же айыл өкмөттү шайлай албай калган учурда сунуш берилип, мөөнөтүнөн мурда досрочно распуск болчу эле. Азыр эми ал мүмкүнчүлүктөрү жок эле по предложению главы кабинета министров или местной государственной администрации деп кетиптир да. Бул жерде же акимдин же болбосо премьер-министрдин сунушу менен эле, бирок эмнеге негиз аңызы жазылбай эле президентке сунуштаганга укук берилип атат. Мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укугун токтотуу боюнча. Совместное заседание берде калып калыптыр, үстү жагынан алып, бул жерде унутуп кетишкен болот. Эми бул чечимдери боюнча редакционный гана өзгөртүүлөр. Бул жерде өзгөрүү бар экен. Мэрия разрабатывает проекты программ социально-экономического развития города деген мисалы азыркы колдонууда мыйзамда бар, разрабатывать деп турат, жоопту деп. Ал эми мыйзам долбоорунда принимает участие деп кеткен да. Демек бул жерде азыр мен анан токтолуп кетем. Местный госадминистрация менен чогуу иштеп чыгат деген нерсеге бул жерде ылайыкташтырыптыр. Ошо айылдын же шаардын программасын, социалдык өнүктүрүү программасын акимият менен чогуу иштеп чыгат деген ушундай өзгөрүү кирип атат. Андан сырткары анын аткарылышын ишке ашырат, кеңешке маалымат берет бул жерде. Так. Обеспечивает после утверждения местной кеңеши. Анан бирок публикует деп эле кетиптир. Программаны кабыл алгандан кийин болгону жарыялап коет дегендечи. Азыркы колдонууда мыйзамда публично представляет местному сообществу информацию деп турат да. Бул жерде ошо эл менен талкуу жүргүзүп, программанын аткарышы боюнча маалымат берет деген. Бул алынып салынып, болгону маалымат илинет деп эле мындай кыскартып бул жери. Мына областтык мэрияларда мына жерди которуу боюнча укугу бар болчу трансформацияга. Бул укукту бүгүн жокко чыгарып алып салып атышат мыйзам долбоорунда. Кандидаттарга мэрге коюлган талаптар, бул жерде да өзгөрүү бар. Азыркы талаптар боюнча кыргызча билим деңгээлин текшерүү боюнча атайын кыргыз тесттен өтүп сертификат алып гана катыша алышат. Мына бул кыргыз тест алып салышкан бул жерден. Мурдагы жооп кеңешке кире электеги редакциясында кандидат на должность мэра для осуществления профессиональной деятельности должен владеть государственным или официальным языком. А в местах компактного проживания лиц другой национальности должны владеть языком данного этноса деген бар болчу. Биз корутунду жазып бергенден кийин бул нерсени алып салышты. Азыр мамлекеттик же расмий тилди билсе жетиштүү деген гана бул жерде талап турат. Эми мына мэрлерди дайындоо боюнча бул мыйзам долбоору
Бул азыр колдонуудагы мыйзам. Азыр мына Бишкек ош шаарлары кеңештери шайлашат. Эми бул мыйзам долбоор өтө турган болсо, анда мэр аким тарабынан кеңештин макулдугу менен дайындалып калат экен. Бул мыйзам долбоорунда Бишкек ош шаарлары председателем кабинета министров согласие местного кеңеша дайындалат, назначается. Для получения согласия местного кеңеша вносится бир эле кандидатура, одна кандидатура. Местный кеңеш в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть шаардык кеңештердин барысы. Жыйынтыгында же макулдук берет, же четке кагат. Эгер четке каккан күндө дагы бирок аким же председатель кабинета министров өзү дайындай алат самостоятельно деп ушундай турат. Анан баарынан кызыгы бул жерде полномочия мэра не связано со сроком полномочий кеңеши деп турат. Кеңештики 5 жылга шайланып келе турган болсо, кийинки кеңештер ал менен байланышпайт деп турат. Или смена акима и председателя кабинета министров. Бирок канчага шайланары жазылган эмес да. Мэр канча мөөнөткө шайланары жазбай калган. Бул дагы түшүнүксүз болуп. Шайлоого тиешелүү бардык ченемдердин баары жокко чыгып атат. Анан досрочный токтотуу боюнча ыйгарым укуктары мэр может быть освобожден от занимаемой должности акимом, а города Бишкек и Ош председателем кабинета министров. Өзүнүн арызы боюнча бул жерде өтө чоң өзгөрүү кирип атат. За невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативно-правовых актов президента и кабинета министров деп кетиптир. Азыркы колдонуудагы мыйзамда аны в случае установления органами прокуратуры деп турат. Прокуратура аны тактап, аныктап, ооба чындыгында эле систематически аткарган жок деп мындай өзүнүн корутундусун берсе, аны ошол негиз болчу эле. Анда дагы кеңешке салып, биринчи кеңештин макулдугу менен, экинчи жолу аныктаганда кеңештин макулдугу жок, сунуштаса болот эле. Бул нерселер жокко чыгып, прокуратурадагы жокко чыгып, бул жерде за невыполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов деп сразу кетиптир. Ал эми айыл өкмөтүнүкүндө установлен органами прокуратура деп кетиптир. Ал жерде прокуратура корутунду берет экен. А мэрлерге корутунду берүү боюнча киргизилген эмес. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Анан в случае выражения недоверия. Бул жерде 2/3 голосов деп жазылыптыр от общего числа депутатов местного кеңеш. Айыл өкмөтүнүкүнө дагы жазылбай калган да. Булар так ичиндеги толук бири-бирине шайкеш келбеген жерлер көп экен. Анан 2 жолу эмес, 1 эле жолу болуп калат. Анда кеңеш 1 эле жолу көрсөтсө иштен бошойт. Анан бул жерде эгерде досрочно мэр кете турган болсо, возлагается на первого заместителя до назначения нового мэра. В случае отсутствия первого заместителя на заместителя деп турат. Азыркы Бишкек ош шаарларынын мыйзамдарында бул учурда премьер-министр түздөн-түз убактылуу аткаруучу мэрдин милдетин аткаруучуну дайындай алат. Ал нерсе жок болуп барат анда. Жок болуп калат. Мэрдин көп ыйгарым укуктары кыскартылган бул жерде. Мамлекеттик органдардын ошо шаардагы территориалдык түзүмдөрүн координациялоо ыйгарым укуктары жокко чыгат. Акимиятка өтүп кетет экен бул ыйгарым укуктар. Анан бул жерде мына мэр обеспечивает преемственность действующих программ деп турат. Колдонуудагы программаны калтырса да болот. Же болбосо акимдин макулдугу менен 3 айдын ичинде жаңы программаны иштеп чыгып, кеңешке бекитүүгө киргизе алат деп турат. Бирок акимдин макулдугу менен жерде киргизип алат 3 айдын ичинде. Андан кийин аким менен чогуу
ошол программанын эле мына могул жерде турат. По вопросу выполнения программ социально-экономического развития, социальной защиты населения отчитывается перед местным кеңешем. Вместе с акимом деп. Аким менен чогуу кеңештин алдында отчитываться этип, отчет берип коет экен да программанын аткарылышы боюнча. Бул жерде дагы эки бийлик аралашып кеткен. Ыйгар Муктаров функциялары программанын аткарылышы боюнча. Бизде кээ бир мына райондордо 20 айлык өкмөтү бар. Аларга кандай болуп, дагы бул маселе жаралып болуш керек. Ар бир кеңешке барып чогуу иштеп чыгып, отчет бере алабы, бере албайбы. Андан сырткары мына бул өзүнө тиешелүү өзүнүн түзүмдүк структуралык түзүмдөрүн жумуштан алуу боюнча сунуштар экен. Айлык өкмөттөрдүкү деле ушундай эле, көп өзгөрүүлөр. Кайра кайталап эле коеюн, эртең да бир айтып өткөнбүз. Айлык өкмөт деле аким тарабынан жанагы эле макулдугу болсо да болбосо да дайындалат деп турат. Мына срогу болсо бирок көрсөтүлбөй калган, канча убакытка. Айлык өкмөттөрдү бошотууда бирок мына установлен органом прокуратура деп турат. Ал эми мэрлерде бул нерсе жок да. Айлык өкмөттөрдү эгерде айлык өкмөтү мөөнөт мурда бошото турган болсо, орун басар аткарат деп турат. Эгерде орун басар жок болсо, анда акимияттын бир өкүлү аткарат деген ушундай ченемдүү пикир бул жерде. Жоопту катчыга өткөрүлүп берилбес. Бирок бизде бүгүн 100ге жакын айлык өкмөтү, 7000ге чейин калкы бар айлык өкмөттөрдө орун басарлар жок. Ал жерде жоопту катчылар. Эгер ал жерлерде айлык өкмөтү кете турган болсо, анда сразу эле акимияттан бир өкүлгө аткарып коет да. Аким возлагает исполнение обязанностей на одного из сотрудников местной государственной администрации до назначения в установленном порядке. Айлык өкмөттүн ыйгар Муктары жана мэрдикиндей эле көп жерлер кыскарылып. Тостор боюнча юридикалык жак боло албайт деп алым салынып атат. Кеңеште гана каттоодон өтөт деп. Курултайлар конституциялык мыйзам менен аныкталат деп кетти. Калган жерлеринде чоң беренеги жок. Мынакей бул жерде мына порядок вступления в силу. Поселкалар деп дагы мынакей азыркы эмени жакшы түшүнбөгөн эмелер жазса керек. Бүгүнкү күндө поселкалык башкаруулар жок азыр. Шаарлар менен айлык өкмөттөр орунда калат дегенде жазып коюптур, могу поселкаларды эскенен алып. Анан баардык делегированный государственный полномочиялар кайра министерстволорго 2022 жылдын 1-апрелине чейин өткөрүлүп берилсин деп турат. Бирок көп айлык өкмөт мэрияларда срогу көрсөтүлгөн эмес, мындай эле жүктөп калган делегированный государственный полномочиялар. Аны кайра өткөрүп бергенде бир чети жакшы болмок, мамлекеттик органдар өздөрү аткарса. Бирок ал кызматтарды кантип көрсөтүү жактары чечиш керек да, бул жерде көп маселелерди чечиш керек. Бир гана статтыкы гана айлыгы төлөнүп берилип атат, калгандары бекер эле аткарылып келип атат. Андан соң бул жерде чоң өзгөртүүлөр бар да, азыр мен акиматтын мыйзамында көрсөтүп кетем. Сөз өтө чоң маанилүү. Ал жерде губернаторлор, полномочный представительдер жоюлуп атат. Ошо шаарларда акимат түзүлсүн деген ушундай табыштамалар да бар.
Так, мен азыр мыйзамды ачып алайын. Ошентсе. Таблица көрүнбөйбү сиздерге? Ооба. Кичине чоңойтайын, максимально чоңойтайын. Бул экинчи дагы мыйзам жогорку кеңешке кирди. Бул дагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзам. Бул жерде ошол аким боюнча 1-2-3 бизге тиешелүү жерлерин токтолуп кетейин. Местная государственная администрация осуществляет исполнительную власть в районе и в городе областного и республиканского значения. Демек, в областтарда эки аткаруу органы болот, бири мэрия, бири акимият болуп калат. Шаарларда республикалык маанидеги жана областтык маанидеги шаарларда, райондук маанидеги шаарларда болбойт. Ал жерде аким бар, акимият бар. Бул жерде өтө чоң мүмкүнчүлүк берилип атат акимдерге статусун өтө жогорулатуу боюнча. Мына жана жерде айтып кетейин, при участии исполнительных органов местного самоуправления акимиат разрабатывает и выносит на утверждение соответствующему местному кеңешу программу социально-экономического развития территории и отчитывается перед кабинетом министров и соответствующим местным кеңешем. Мына акимиаттын компетенциясы. Жана жерде кеңешкелер деп турган, эми бул жерде кабинет министрликке дагы программаны аткарыш боюнча анан кеңешке дагы отчет берет деп, чогуу иштеп чыгып, чогуу аткарып, чогуу отчет берет деп турат. Мында местный кеңеш отчет бергенди албагысы эмне болот деген дагы маселе жаралышы мүмкүн. Кандай болот ал жагы. Өтө көп мынакей мамлекеттик органдарга тиешелүү бардык маселелер жүктөлүптүр. Акимиатка обеспечивает выполнение государственной политики в социально-экономической сфере, молодежной политики, политики в области культуры, искусства, туризма, спорта, науки, интеллектуальной собственности, образования, здравоохранения, труда, занятости, миграции, межэтнических отношений, защиты детей, гендерного равенства, социальное обеспечение, охраны природы, бардык эмелер. Бирок көп маселелер жергиликтүү маанидеги маселеде да көрсөтүлгөн да. Мындай болсо кимиси кайсы эмени аткарат, так мындай разграничение да болуп жатат. Экөө бир шаарда эки акимият экөө тең аткарып калабы же кимиси аткарат. Мисалы жергиликтүү маанидеги маселеде дагы спорт, молодежь, культура, социальный вопростор бар. Тиги мамлекеттикин аткарып калабы же экөө бир аткарабы, бул дагы көп суроону жаратышы мүмкүн. Аким назначается, освобождается от должности президентом деп турат бул жерде. Өтө чоң мүмкүнчүлүк берилип атат. Аким обладает правом неприкосновенности, не может быть задержан и арестован, подвергнут обыску или личному досмотру. Көрүнүштөр өтө чоң кол тийгездик берилип атат. Кроме случаев, когда он застигнут на месте совершения преступления. Андан дагы кызыктуусу бул жерде привлечение акима к уголовной ответственности допускается с согласия президента и по представлению генерального прокурора. Андан дагы жерде чоң норма турат. Аким, в том числе после прекращения своих полномочий и освобождения занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной ответственности за противоправное деяние. Эгер кылмыш жасаса дагы мөөнөтү бүткөндөн кийин жоопко тартылбайт деп турат да. Совершенно им период осуществления полномочий акима. Мындай президентте да жок да. Президентте эгер кылмыш жасаган болсо, мына азыр кечээ эле айтып атат, УКМКнын төрагасы жоопко тартылат деп. Акимдикинде эгерде мыйзам бузуу болсо дагы жумуштан кеткенден тартылбайт экен. Мындай чоң норма берип атат. Личный досмотр акима не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Мындай чоң статус берилет. 10 жыл деп бул жерде чоң суроо коюлуптур. Мамлекеттик кызматта башкарууда иштегенде.
Анан бул мыйзамдын бул жерде мына мэрлерди жана эл өкмөттөрдү дайындайт деп жана бошотот деп бул жерде көрсөтүлгөн. Бул мыйзамдын аткаруу жагында мынакей бул жерде көп поручениялар берилип атат. Бул мыйзамдардын баары жокко чыгып Кабинету министров трехмесячный срок с принятия там закона, да, принять меры по ликвидации полномочных представителей правительства, губернаторлар, областар, по созданию в городах местных государственных администраций, поэтапной передаче в ведение местной госадминистрации территориальных подразделений государственных органов, бардык министрликтердин түзүмдөрүн өткөрүп берүү боюнча исполнительной власти с их штатами, функциями, полномочиями и бюджетами, материально-техническим обеспечением, а также их права, требования и обязательства. По передаче местной государственной администрации ранее делегированных органам местного управления государственных полномочий. Системага өткөнү жата алабыз. Кыскасы, ушундай эки чоң өзгөртүүнү алып бере турган мыйзамдар менен сиздерди тааныштырдык. Урматтуу бүгүнкү талкуунун катышуучулары, сурооңуздар болсо чогуу талкуулап, оюңуздар болсо билдириңиздер. Кааласаңыздар мына көп жерлерден өздөрү кайрылууларды жазып атышат жогорку кеңешке. Сын пикирлерин, сунуштарын айтышып. Биз да өзүбүздүн сын пикир сунуштарды айттык. Эми жогорку кеңештин депутаттары чечим кабыл алат. Кандай кабыл алса, ошого жараша ишке ашырууга туура келет. Азыр эми дагы кыскача бир 15-10 мүнөттүк биздин эксперт Венера Болтабаева эки биздин чоң шаарларыбыз бар, республикалык маанидеги Ош, Бишкек. Мына ошол эки шаардын дагы атайын мыйзамдары бар болчу. О статусе столицы, о статусе города Ош. Ошол эки мыйзамдар жокко чыгып баратат. Анын ордуна башка жаңы кыскача декларативдүү мыйзам кирип атат. Ошол боюнча дагы кыскача түшүндүрмө берип койсун, анан кийин талкууга өтөлү. Кандай дейсиздер? Виктор Ибраимович, саламатсыздарбы, бүгүнкү ушул талкуунун катышуучулары. Албетте бүгүн эгерде мындай караганда биз милдеттүү түрүндө мыйзамдуулукту да караш керекпиз да. Ошондуктан биз азыр бир законопроектти карап чыгабыз. Кечирим сурайм, мен азыр расмий тилинде презентация кылып берем. Ошондуктан эгерде кандайдыр суроо бар болсо түшүндүргөнгө аракет жасайбыз. Диля, можно будет попросить вас демонстрацию дать, да, мне? Можете. Все, спасибо. Ой, что это такое? Вот, давайте я немножко, уважаемые коллеги, я все-таки начну с того, что меня слышно? Я хотела бы удостовериться. Да, слышно, да? Видно, да? Презентация видно? Видно, коллеги? Видно. Спасибо. Я быстро расскажу о том, что немножко экскурс, да, вы знаете, сегодня по действующей конституции, значит, город Бишкек является, указано в статье 14, определено, что город Бишкек является столицей Кыргызской республики. Города Бишкек и Ош являются городами республиканского значения, статус городов республиканского значения определяется законом. Если посмотреть, вернуться экскурс, да, Конституцию 2010 года, тут прописано было в статье 8 о том, что города Бишкек и Ош являются городами республиканского значения, их статус определяется законом.
В принципе, разницы нету между 2010 года и 2021 года. Никаких нет разницы, но вы, если посмотрите законопроект, который называется о статусе городов республиканского значения, значит, он сейчас объединяет статус двух городов, это столица, значит, Бишкек, являющийся городом республиканского значения, и статус города Ош, тоже являющийся городом республиканского значения. Если вы посмотрите, значит, законопроекта, он размещен, значит, на сайте президента Кыргызской республики, можете Звук. жаңы өзгөрүүлөр бар. Угулуп атабы? Угулатат, саламатсызбы. Тааныштыңыздар беле бул мыйзам долбоорлору менен? Ооба, кечээ таанышып окуп чыкканбыз. Оюңуздар, сын пикир, сунуш барбы? Ооба, Макулсуздарбы же? башта берсек болобу? Азыр тиги эмеге чейин просто оюңарды билейин деп атам. Азыр тиги республикалык бюджетти да бүтүрүп коелу, шаарларды дагы. Улап атышабы, Дилбар? Азыр киришет. Же бүткөндөн кийин анан талкуу жасайлы баарыбыз, э? Ош шаарынан барбы мэриядан катышкандар? Чатка регистрация болуп эле экен, э?
чуть звук. Коллеги, я приношу извинения из-за технических моментов. Да? Я приношу извинения, мы возвращаемся, да, к демонстрации я перехожу. Угу. Так. Да что такое? Видно, да, коллеги? Демонстрацию еще не видно. Сейчас я это поделиться сделаю. Да что такое? Угу. Угу. А теперь что-то это. Я приношу извинения, что-то у нас происходит. Так, сейчас 2 секунды. Угу. А теперь видно? Нет, Да, пока видно. демонстрацию не видно. Так. Угу. Угу. Что документом что-то происходит? Не знаю. Видно. Видно, да? Да. Да. Мы остановились по поводу того, что по истории, значит, закон вначале был принят, да, закон о столице Кыргызской республики, он в 1994 году, который был потом внесены были поправки, новые редакции, он был принят в 2013 году. И в 2013 году, в один и тот же день, получается, еще был принят закон Кыргызской республики о статусе города Ош. Ну вот, законопроект о статусе городов республиканского значения, он опубликован 18 июня на сайте президента Кыргызской республики. Вы можете найти, где администрация президента, там найти законопроекты. Теперь давайте мы посмотрим, что нового предлагается, да, в законопроекте о статусе городов республиканского значения. Сейчас, получается, данный законопроект, он объединяет 2 закона о статусе столицы и статусе города Ош. Теперь одним законом он называется теперь статусе городов республиканского значения. Но если мы посмотрим, значит, что уходит, да, что исключается. Вообще закон он такой небольшой, он состоит из 7 статей, законопроект. Значит, если мы посмотрим предмет регулирования, да, что регулирует, то мы увидим, что законопроект о статусе городов республиканского значения, он определяет только критерии и порядок определения статуса города республиканского значения, а также правовой статус столицы Кыргызской республики. Значит, согласно вот этой статье 1, этот законопроект, он надает сам себе приоритет, потому что в случае наличия возникновения каких-то противоречий между другими нормативными правовыми актами и настоящим законом, он имеет приоритет, должны применяться нормы настоящего закона. Следующий момент. Ну вот видите, да, уже из закона исключаются нормы, значит, по поводу того, что законопроект он не предусматривает установление, да, особенностей организации и осуществления местного самоуправления в городах республиканского значения, порядка формирования органов местного самоуправления в этих городах, а также функции, полномочия, взаимодействия городов с органами государственной власти, а также правовые, организационные, экономические, финансовые, социальные условия осуществления управления в городе республиканского значения. Соответственно, мы уже эти вопросы уже не регулируем.
Кроме того, значит, закон, если посмотреть статью 6 законопроекта, он определяет, что определяет статус города Бишкек, он определяет, что город Бишкек является столицей Кыргызской республики, ну и как определяет статус столицы, определяет правовое положение города Бишкек как города республиканского значения. Значит, обуславливающие, да, особенности государственного управления и местного самоуправления, а также прав и обязанностей в связи с осуществлением города Бишкек функций столицы Кыргызской республики. Но мы увидим, да, в этом пункте есть уже утраченные нормы того, что осуществляется на принципах местного самоуправления, сочетании государственного управления по делегированным государственным полномочиям. Государственное управление могло быть только по делегированным государственным полномочиям. То сейчас только государственное управление и местное самоуправление. Следующий момент. Если вы видите, тут тоже в этой статье есть некорректное, ну как стилистическое, да, изложение. Обычно права и обязанности не бывает у городов, столиц, там полномочий, да, городов, ну, государственных органов и органов местного самоуправления. Обычно права и обязанности, они обычно, как согласно нормотворческой технике, они применяются к населению или к юридическим лицам, но не как государственных органов или органов местного самоуправления. Обычно полномочия либо функции употребляются. Следующее. Статья 2, она говорит о том, что законопроекта, она говорит, что город республиканского значения, раскрывает, да, что такое город республиканского значения, понятие. Это административно-территориальная единица, которая имеет особое государственное значение, а также является административным центром и отвечает критериям, которые предусмотрены статьей 3. Статье 3 вот настоящего законопроекта. Значит, города Бишкек и Ош относятся к городам республиканского значения. Если мы посмотрим критерии в законопроекте, мы видим, что статус города республиканского значения может быть присвоен городу, который соответствует следующим критериям. Первое – это иметь статус города областного значения, иметь территорию не менее 100 квадратных метров, площадь, да, получается, и население не менее 250 тысяч человек, иметь не менее 2 административных районов, на территории которой располагается государственная резиденция президента Кыргызской республики, а также полностью лечать центральных органов государственной власти, дипломатические представительства иностранных государств, а также офис международных организаций, наличие международного аэропорта, парки, лесопарки, скверы, садов, бульваров, набережных. И здесь прописано о том, что может осуществлять функции столицы республики. Если мы вернемся, мы посмотрим те же критерии, которые были определены в законе об административно-территориальном устройстве, то мы видим, смотрите, разница, да, здесь город, это административно-территориальная единица, может быть в виде республиканского значения, в которой местное сообщество осуществляет местное самоуправление в порядке, предусмотренном Конституцией и законом Кыргызской республики. Также, если посмотрим критерии, то здесь для того, чтобы относить категории города республиканского значения, может быть отнесен населенный пункт, который имеет особое государственное значение и является административным, экономическим и культурным центром республиканского значения, производственной социальной инфраструктуре, численностью населения не менее 250 тысяч человек. Ну и здесь также в статье 6 Закона о административно-территориальном устройстве определено, что в таких городах устанавливается особый способ организации местного самоуправления, который отличается полномочия органов местного самоуправления. Этих городов может отличаться от полномочий органов местного самоуправления других населенных пунктов и отличаться, может быть, отношения с органами государственной власти и имеет особый характер.
Но статус города республиканского значения определяется законом. Это уже прописано в Конституции. Вот эта норма, она тоже нашла в этом законе, она есть, содержится в законе административно-территориальном устройстве. Следующий момент, хотелось бы отметить о том, что новелла, да, является, значит, порядок отнесения города к городу республиканского значения, оно должно осуществляться в порядке, предусмотренном законом об административно-территориальном устройстве Кыргызской республики. То мы видим, видите, да, есть противоречие закона о местном, даже законопроектом о местном самоуправлении, да, то, что из того, что мы послушали, а также есть противоречие законом, действующим законом об административно-территориальном устройстве, да, тоже как бы есть противоречия, есть как бы какие-то существуют коллизии. Ну вот такие вот изменения. В следующий момент, вот 7 статей. Статья 5, она говорит о том, что может быть вот то, что новелла является, что территория города в целях оптимальной организации, то есть оптимизации и эффективного государственного управления в городе, может быть в городе надлежащее выполнение установленных функций, может подразделяться на административные районы, не являющиеся самостоятельно административно-территориальными единицами. Это тоже осталось как бы немножко ее... Но и говорится о том, что управление городом и его административными районами осуществляется в порядке, установленных законом о местном самоуправлении и местной госадминистрации. То, что вот Бектур Ибраимович уже презентовал. Ну вот мы видим, да, вопросы местного значения исключается, перечень, да, который отличался от других органов местного самоуправления у города Бишкек и города Ош. Исключается, значит, следующие тоже моменты. Это относительно Кенешев, да, компетенция Кенешев тоже, потому что они отличались согласно действующему закону о столицах, о двух, да, законах о столице, тоже, это тоже исключается. И отличаются как бы вопросы, которые были также дополнительно как бы рассматривались и относились к функциям, полномочиям города Бишкек и города Ош, которые они разрешали или решали дополнительно. Да, это градостроительные вопросы, а также вопросы архитектуры, строительства, реконструкции, художественного оформления на территории города, организации теплоснабжения, обеспечения необходимыми условиями для проведения республиканских международных мероприятий за счет средств республиканского местного бюджета, предоставление в установленном законном порядке органам государственной власти и их территориальным подразделениям. Вот эти вот моменты, они уже тоже исключаются, вот дополнительные компетенции, вот то, что были наделены мэрии городов, согласно статье 20, да, закона о городе Ош, и о статусе города Бишкек тоже статья 20 исключается. Ну вот остается 7 статей, но также, значит, отличие исключается статья 21, которая предполагала полномочия мэра города Бишкек и города Ош. Она тоже отличается. Она теперь регулируется будет законом о местном самоуправлении, местной госадминистрации, как предлагается о том, что регулировать. Но и выборы мэра, отличие, да, исключается тоже. Оно будет уже нет особого порядка. Что будет, как будет, если в случае неизбрания, освобождение тоже уходит в закон о местном самоуправлении и закон о местной государственной администрации. Ну, вот процедура выбора, да, выборные процессы тоже исключаются из данного законопроекта. Следующее о том, что кроме этого, значит, исключаются финансово-экономические основы местного самоуправления города Ош, которые тоже были отрегулированы в статье 29 действующих законов о
статусе города Бишкек и статуса города Ош законов, да, 2 законов. Ну вот фонд развития города Ош и города Бишкек тоже исключается. Ну и здесь отличается опять взаимоотношение города Ош тоже с органами государственной власти, которое было отличительно от других органов местного самоуправления, тоже исключается. Вот такие как бы предлагаются вот такие новшества в этом законопроекте. Ну, как вы видите, да, есть противоречие нормотворческой техники, поэтому о том, что если справку почитать к этому законопроекту, говорится о том, что данный законопроект предлагается, инициируется целью приведения в соответствии с Конституцией. Но если мы посмотрим Конституцию 2021 года, она не отличается. Просто одно предложение разделили на 2 предложения. Вот это вот в статье 14, вот, в части 2 предложение. А так оно не отличается. Поэтому вот такое, имеем такую ситуацию. Поэтому я думаю, что есть и в критериях, которые различные, да, в законе о административно-территориальном устройстве одни критерии, ну и они противоречат тем критериям, которые устанавливает законопроект, ну, предлагается, да, законопроект. Ну вот вкратце все. Спасибо. Если мы, наверное, приступим Рахмат. вопросам. Да, спасибо большое, огромное. Я приношу извинения за технические неполадки. Жоопторго болсо берген аракет кылыңыздар, биз жооп берген аракет жасайлы. Анан сунуштар, пикирлер кандай сиздерге ошо маалыматтарды жеткирип койгону туура көрдүк. Эртең бул мыйзам долбоору жогорку кеңештен өтө турган болсо, көп нерселер өзгөрүүлөргө дуушар болот. Урматтуу катышуучулар, активдүү суроо жооп болсо уланталы. Болбосо биз азыр дагы депутаттар менен дагы талкуу жүргүзөбүз. Убактыбыз азыраак. Бектур Орозбаев, саламатсызбы? Болот абы? Болот, катуураак айтсаңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Жалал Абад шаар мэриясынан Бектур Орозбаев. Азыркы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүү толуктоолорду киргизип аткандыгы боюнча бир маселелер жаралып атат. Азыр жаңы кире турган мыйзам боюнча мэр шаардагы жетекчилерди координациялоо укугунан дагы ажырап атпайбы? Ошондо бүгүнкүдөй координациялык кеңештердин жетекчиси, координациялык кеңеш ошолордун акыбалдары боюнча кандай болуп калат? Алар эми бул мыйзам долбоору өтө турган болсо, шаарларда мамлекеттик администрациялар түзүлө турган болсо, же болбосо биргеликте түзүлөт, же болбосо акимияттын деңгээлинде түзүлөт. Бирок закон местный госадминистрацияда коллегия түзүлөт деп турат ал жерде. Негизги маселелер боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилеринен, бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жетекчиси дагы деп кошулуптур да, коллегия түзүлөт деп атат. Рахмат. Баары түшүнүктүү болдубу? Кандай суроо жооптор болсо талкуулайлы. WhatsApp'tan салыштырма таблицаларды компьютерге өткөрүп алып, ал жерден распечатка кылып, шашпай карап чыксаңыздар да болот. Азыр эми жогорку кеңеш кийинки жумалардан балким комитеттерден карасам биринчи окууга киргизет болуш керек. Мэрлерден барбы бул жерде? Пока жокпу да эми, кызматкерлер эле го, мэриядан. Вице-мэрлерден бар. Ошо толук жетекчиликтерге жеткирсеңиздер, ушундай мыйзам долбоору кирип атыптыр. Ушундай өзгөрүүлөр болот экен деп, ошол таблицаны чыгарып, жеткизип, эртең менен биз укпай калдык, айтпай болуп турсуздар. Биз оюбузду айтат элек, сунушубузду берет элек деп, кийин анан өтүп кеткенден кийин өкүнүп калбайлы деген ушундай
болбосун деп атабыз да. Баарыңарга жеткиргенине аракет жасап атабыз. Суроо жок окшойт. Менимче толугураак өзүңөр карап чыккандан кийин анан пайда болот болуш керек. Салыштырма таблицаны өзүңөр шашпай. Эмил Токтосунович, саламатсызбы? Ош шаарынан бар турбайбы? Ушу WhatsApp'tan дагы жанагы эмени жиберсеңер, салыштырмасын, анан аны да бир сыйра карап көрсөк жакшы болот да. Макул. Эмил Токтосунович, сизде суроо барбы? Салыштырма таблицаны алдыңыздар да, Ош шаары, Бишкек шаарлары, мне кажется, алар өздөрү карап чыгып бизге официалдуу берсе дагы болчу да го, караганга. Юротделдер менен отурушуп, начальник управлениялар менен отурушуп дагы. угулган жок Эмил Токтосунович. Угулган жок. Микрофонуңуз иштебей жатат го. Чатка да суроолор болсо жазсаңыздар болот. Саламатсызбы, Бектур Ибраимович? Саламатсызбы? Тааныштырып бериңиз өзүңүздү. Алай району Ленин айыл өкмөтү жооптуу катчы Арзиева. Сиздерге чоң рахмат, эң сонун иш чара өттүңүз. Бардык коллегалар, сиздерге дагы саламатсыздарбы? Бул мыйзам долбоору боюнча кечээ бир сыйра таанышуу жүргүздүк. Негизинен мүчүлүштүктөр көп десек болот, албетте. Анан бул жерде биринчиден 13-чү берене боюнча токтолуп кетсем дегенмин. Бул Союз МСО бизге эң чоң жардамдарды тийгизүүдө. Ошол себептен мен сунушумду жеткизесиз деген ишеничтемин. Бул берени жокко чыгарбасак, сунуш иретинде айтсаңыздар. Андан сырткары 22-чи берене боюнча дагы кайрылгым келет. Анткени депутат боюнча ал эми кызматкерлер кызматкерлик милдетин аткарса жакшы болмокта. Анткени өздөрүнө ылайыкташтырып көп мындай жүйөлөштүрүлгөн көйгөйлөр жаралышы мүмкүн бунун арты менен. Бардыгы эле депутат болгусу келет, бардыгы эле өзүнө ыңгайлаштырып, кийин көйгөйлөр көп жаралат да бунун арты менен. Андан сырткары бул жерде дагы кийинки 49-чу берене боюнча айткым келет. Негизинен эмне үчүн мэрлер прокуратуранын жанагыдай корутундусусуз эле иш алып кетиш керек дагы. Ал эми айыл өкмөттөргө прокуратурада корутунду каралып калат да. Мыйзам болгондон кийин бардыгына бирдей барабар мындай каралса. Андан сырткары эң чоң жанагы сиз 2-чи мыйзам боюнча айттыңыз. Бул боюнча мен да ойлойм, 8-чи берене боюнча акимдерге жанагыдай эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт дегеничи. Бул жумуштан кеткенден кийин деле жоопкерчиликсиз болушат деп. Анда бардыгы эле аким болгусу келип калат го. Мындай боло турган болсочу, мен ойлойм жогорку кеңеш буга жол бербейт депчи. Ошол анан бул нерсени эң жакшы иш чара өтүпсүз. Сизге чоң рахмат. Биз өзүбүздүн дагы бардык айылдагы жарандарыбызга, ошол эле кызматкерлерге, мекеме ишкана жетекчилерге ушул конференция жөнүндө билдирүү,
кат иретинде жолдомо жөнөтүп маалымат жеткизем, Кудай буюрса. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу кесиптештер, суроо жоопторуңуз жок болсо анда ушул материалдарды жеткизиңиздер, өзүңүздөр дагы карап чыгыңыздар. Өзүңүздөр тааныган сиздер менен иштешип аткан жогорку кеңештин да депутаттары бар. Аларга да жеткизсеңиздер болот. Ошо ичинде көп мүчүлүштүктөрдү алар да карап чыгып, өздөрүнүн оюн билдирип, бул балким жакшы жагы болоптур, жаман жагы болоптур, өзүңүздөр баалап көрүп атасыздар. Эми жогорку кеңештин кийинки жогорку кеңештин колунда да. Биз өзүбүздүн сунуштарды сөзсүз бердик. Бул боюнча ар бир депутатка бердик. Андан сырткары дагы сиздер менен бөлүшүп, дагы чогултуп беребиз. Анан уже жогорку кеңештин өздөрү чечим кабыл алышат. Анда суроо жооптор жок болсо, катышып бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде чатта суроо атышат, орус тилинде жазылган экен деп. Кыргызча которгон жокпуз. Анткени тез аранын ичинде ошол орусча тексттер менен гана иштеп биз жогорку кеңешке жөнөттүк эле. Анын баарысына кайрадан которуп чыкканга убакыт кетет экен. Көпчүлүгүңүздөр эле түшүнөт болушуңуздар керек. Кыргызча эле ошолорду айтып берсеңиздер деле болот. Эгер сунушуңар болсо, кыргызча эле жөнөтсөңүздөр деле болот бизге. WhatsApp группаларга да жөнөтүңүздөр. Ал жерден дагы сунушуңуздарды карайбыз. Бул эми чоң өзгөрүүлөр болот. Бул жерде Бишкек ош шаарларына да көп ыйгарым уктары четке чыгып кетип атат. Ал жерде администрациялар түзүлө турган болсо, шаарларда, областтык маанилүү шаарларда да ошо акимият менен мэрия эки аткаруу органы пайда болуп калат да. Анда жыйынтыктайлы анда, шашпай дагы карап чыгасыздар. Катышып, убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда жакшы туруңуздар. Мындай маселелер болгондо ар дайым активдүү катышып кирип туруңуздар. Биз көп мыйзам долбоорлорун онлайн эле сиздер менен талкуулаганга дайым даярбыз.